Өткөн ишембиде сиз Илимдер Академиясына ботаникалык бакчага пландан тышкары барып кеттиңиз. Бул жаңылыкты социалдык тармак колдонуучулардын бир тобу мамлекет эми илимге көңүл бурат экен деп кабыл алууда. Илимпоз академиктерибиз менен эмне тууралуу сөз болду? Академияга барганыңыздын максаты туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Ачык айтсам, Илимдер Академиясына эми кезек жетти. Президент болгонумда биринчи жолу ушул Илимдер Академиясынын босогосун аттадым эле. Біз сымылда дегенде ишимди илим билимден баштайын деген планым бар эле. Бирок тилекке каршы чарбалык иштерибиз, мамлекеттин ички тышкы көйгөйлөрү, мамлекеттин коопсуздугу, элдин жашоо турмушу таптакыр артта калып кетиптир. 3 жыл убактыбыз чарбалык иштерге кетти. Баш мыйзамды жаңыдан жазуу, башка мыйзамдарды ага туура келтирүү, башкаруу системасын жолго коюу менен да алек болдук. Баарын бир нукка салгандай болдук окшойт. Мына эми Улуттук Илимдер Академиясына кезек келип жетти. Буга чейин Союз мезгилинен бери биздин жеңил өнөр жайыбыз жакшы эле өнүгүп, оор өнөр жайыбыз таптакыр өнүкпөптүр. Байкасам, бир дагы техниканы 100% өзүбүздөн чыгара албайт экенбиз. Заманбап техникаларды айтпай эле коеюн. Илгерки Союз мезгилиндеги жөнөкөй техникаларды 100% өзүбүздөн чыгара албайт экенбиз. Азыркы модалуу сөз менен айтканда, отверточная сборка менен гана алектенет экенбиз. Коңшу мамлекеттер космоско учабыз деп жатышат. Биз болсо велосипед чыгара албайбыз. Ошондуктан Улуттук Илимдер Академиясын болушунча максималдуу түрдө иштетели деген планыбыз бар. Бизде 39 академик бар экен. Бирок тилекке каршы өзүбүздөн заманбап техниканы 100% чыгара албайбыз. Тагыраагы долбоор жасай албайт экенбиз. Баягы эле китеп жазуу, айыл чарбалык иштерин изилдөө, ген байлыктарды изилдөө сыяктуу майда чүйдө иштер менен алек болушат экен. Илимдер Академиясын сөзсүз түрдө сактап калуубуз абзел. Бул жөнүндө башка пикир болушу дагы мүмкүн эмес. Башка маселе анын статусу, формасы менен мазмуну кандай болушу шарт. Азыр дүйнө жүзү алдыңкы илимий технологиялар боюнча катуу аракеттерди жасап жатат. Илим менен техникага өнүгүү приоритетин берген өлкөлөр укмуш ийгиликтерди жаратууда. Азыр алдыңкы орунга нанотехнология, биотехнология, маалымат технологиясы чыгып отурат. Жасалма интеллект менен алектенген аракеттер кеңири кулач жаюуда. Аталган алдыңкы технологиялардан биздин академия эмне үчүн артта калуусу керек? Мен бул багытта катуу талап коюп жатам. Илимдер Академиясынын негизги милдети бул фундаменталдык илимдерди өөрчүтүп, анын колдонмо функцияларын күчөтүү эмеспи? Биз бул багытта академияны каржы жагынан толук кандуу колдоого даярбыз. Ал үчүн алар өздөрү азыркы абалдарын кескин түрдө жакшыртуу аракеттерин көрүшү зарыл. Өз тагдырларын жана академиянын келечегин өздөрү гана түптөй алышат. Ал жерде илимий кадрларды даярдоо маселелери начар экен. Мен 2022 жылдын 10 майында бир олуттуу жарлыкка кол коюп, эл үмүтү аттуу долбоорду баштаганмын. Негизги максатым магистратура жана PhD программалары боюнча жаш окумуштууларыбыз дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинде билим алууга шарт түзүп берүү болгон. Мына, акыркы 2 жылда ал долбоор иштеп баштады. 2022 жылы 9, ал эми 2023 жылы болсо 17 жаш талант сертификат алып, чет мамлекеттерге жөнөтүлгөн. Булар ошол Илимдер Академиясынын дагы кадрлар резервтери болуп калышат да. Ошондуктан академия өзү дагы ушундай демилгелерди колго алуусун талап кылам. Айрыкча, табигый жана техникалык илимдерди изилдөөнү күчөтүү зарыл. Эмне үчүн физика, математика, химия жана биология багытындагы илимий институттардын дымы чыкпай жатышат? Ооба, мен түшүнөм. Аларга заманбап илимий куралдар, реактивдер, приборлор жана башка жабдыктар жетишсиз болуп жатыптыр. Бирок биз каржы маселесин чечүүгө аракеттерди көрүп жатабыз го. Башка маселе, кайсы багыттарга приоритет берүүгө жөндөмдөбүз, ошону академиктер так көрсөтүшсүн. А биз болсо анализдеп көрүп жардам беребиз. Менимче бул багытта өздөрүндө чар жайыттык орун алып келгендей. Кыскасы, Кыргыз Улуттук Илимдер Академияны терең реформалабасак болбой калыптыр. Антпесе бул мекеме бир ууч эле окумуштуулардын жабык клубуна айланып алгандай таасир калтырат. Азыр эми академияга бардык шарттарды түзүп берип, академиянын ишин толугу менен жаңы нукка бурабыз, жаңы тапшырмаларды коебуз. Менин максатым ушул.